Кытайда чыккан коронавирус эл аралык масштабтагы өзгөчө кырдаал деп аталды. Саламаттык сактоо боюнча дүйнөлүк уюм Кытайда чыккан коронавирусту эл аралык масштабтагы өзгөчө кырдаал деп баалады. Коронавирустун жайылышынан улам жалпы саламаттык сактоо тармагында эл аралык өзгөчө кырдаалды жарыялайм, деди аталган уюмдун башкы директору Тедрос Адхан Гебрейесус Женевада өткөн жыйында. Ошол эле учурда уюм вирустан улам товар менен кишилердин ары бери катташына чектөө киргизбөөнү сунуштайт. Саламаттык сактоо боюнча дүйнөлүк уюм коронавирустун жайылышынын алдын алуу үчүн бардык мамлекеттер вирусту эрте аныктоону үйрөнүп, ал жуккан кишилерди өзүнчө бөлүп дарылоо керектигин белгилейт. Эң акыркы маалыматтар боюнча коронавирустан каза болгондордун саны 213 кишиге жетти. Бир суткада о дүйнөгө 43 киши кеткен. Ал эми жалпысынан вирус 9692 кишиге жукканы маалымдалууда.